Хочется поздравить жителей жилмассива Караджигач, то, что сегодня, я считаю, праздничный день. К вам пришел газ в дома. Благодаря ПАО «Газпром», совместной работы ОСО «Газпром Кыргызстан» и ОСО «Спецмедмонтаж» и помощи районных администраций города Бишкек. Бұл газ менен электричество кайсы мамлекетте, кайсы убакта болбосун, адамдардын жашоосуна жана экономикага эң жогорку таасир берген бүгүнкү замандын эң зарылдыгы. Ана мына Кыргызстанда бизди кубантат ушул газдаштыруу боюнча кийинки жылдары мына «Газпром Кыргызстан» компаниясына көп ишенбестиктер башында ар кандай каршылыктар да болду эле. Мына бүгүн ишке ашып жаткан, буга чейин ишке ашып жаткан иштин баары көрсөтүп атат. Кыргыз мамлекетинин бул газ боюнча, энергетика боюнча саясаты ийгиликтүү ишке ашып жаткандыгынын бир күбөсү да бүгүн. Саламатсыздарбы? Урматтуу Каражыгач жаңы кошун тургундары. Бүгүн жолугушуунун себеби коңуштардын инфраструктурасын өнүгүү, бир багыты болгон көгүлтүр отту киргизүү болуп жатат. Каражыгач коңушунун жаңы газификация иштери өз деңгээлине жүрүп жатат деп ойлойм. Бул жылдын башында 151 жашоочу газдаштырууга макулдугун берген. Анын ичинде 68 жарандын үйүнө аз газ түтүктөр киргизилди. Калган газ түтүктөр коюу иштери 2018 жылы уланат. «Газпром Кыргызстан» компаниясынын атынан бүгүнкү газ берүү чоң салтанаты менен куттуктайм. Биз 2017 жылдык программасынын ичинде «Газпром Кыргызстан» компаниясы Бишкек шаарындагы 9 жаңы коңуштарында жана андан тышкары Чүй областындагы 5 шаарларда жана айылдарга газ берүү, газ түтүктөрдү куруу жумуштарын өткөрүп атат. Анда эмесе азыр мына ушул газ түтүгүн ачуу арземин баштоо үчүн өзүңүз буйрукту берип коюңуз. Бригада газовых сетей филиала «Бишкекгаз» начать подачу жилмассив Караджигач. Компания «Газпром Кыргызстан» в рамках реализации своей программы, инвестиционной программы, которая была утверждена на заседании правительства Кыргызской Республики, ведет работу по газификации жилмассивов города Бишкек и населенных пунктов Чуйской области. На сегодняшний день ведется работа по строительству газопроводов, уличных газопроводов в 9 жилмассивах города Бишкек, в 5 населенных пунктах Чуйской области. Сегодня мы собрались в жилмассиве Караджигач для того, чтобы начать подачу газа в жилмассив. В рамках инвестпрограммы в 2018-2017 году в жилмассиве Караджигач будет построено 30 километров газопроводов, и возможность подключиться к газу получит свыше 750 домов. На данный момент мы готовы подать газ где-то около 30-40 домовладениям, и мы планируем завершить работу по газификации жилмассива полностью где-то в течение 2-3 месяцев. Я очень рад, что сегодня начинается газификация нашего жилмассива Караджигач. Я думаю, наши жители будут очень благодарны компании «Газпром Кыргызстан», которая делает большой шаг, большой вклад именно в отопление нового уровня, потому что до этого наши жители, они отапливались в основном углем. И я очень благодарен, что этой зимой мы будем уже отапливаться природным, экологически чистым газом. Биздин Караджигач жаңы конушуна газ киргизип беришти. Буга чейин электрический плитканы, үй жылытканга көмүр колдонсок, эми газ менен болду да бардыгы. Отопление газ менен, үйгө газ кирди, тамак ишти газ менен жасап калдык. Алдагыча жеңилдик болуп калды мурдакыга караганда.